Мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун жактоочулары Таалайгүл Токтокунова менен Чынара Жакупбекова Кой Таштагы кырдаал боюнча түзүлгөн комиссиянын корутундусу объективдүү эмес жана чындыкка дал келбейт деп билдиришти. Алардын айтымында Курсан Асановдун ишинде кылмыш түзүмү жок. Анткени Курсан Асановго Атамбаевдин үйүн кайтаруу тапшырылган эмес. Ал эми экинчи этабында болсо Курсан Асанов Атамбаев менен сүйлөшүү жүргүзүп, ал багынып берген болчу. Жактоочулардын айтымында Курсан Асановдун уулу Мухаммед Алинин окуяга эч кандай тиешеси болгон эмес. Ал эми видеосу тарап кеткен кызыл пакет болсо кандай алынса ошондой кайтарылып берилген. Негизинен комиссия Курсан Асановго карата жүрүп жаткан иликтөөгө, кийлигишүүгө жана укуктук баа берүүгө акысы жок болчу. Өзбекстандын Каган шаарындагы номер 9 мектептин ажыатканасы окуу классы катары пайдаланганын Бухара облустук акимчилиги ырастады. 14 декабрда социалдык түйүндөрдө Каган шаарындагы мектептин ажыатканасында окуучулар билим алып жатканы тууралуу маалымат жарыяланган. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы билдиргендей, 1986 жылы 1051 окуучуга ылайыкташтырылып курулган мектепте учурда 1553 окуучу билим алууда. Буга байланыштуу ажыаткана жана ванна бөлмөлөрүнүн бири класска ылайыкташтырылып оңдоодон өткөрүлгөн. 3 кабаттын ар бир кабатында ажыаткана жана ванна бөлмөлөрү бар. Алардын экөөсү иштебей турган. Болжол менен бир ай мурда класстан тышкаркы сабактарды өтүү үчүн ажыаткана бөлмөсүнүн бирөөсү оңдолгон. 13 декабрда ал бөлмөдө өзбек тили сабагы өткөн. Социалдык түйүндөргө жарыяланган сүрөттөр ошол сабакта тартылып алынган деп жарыяланган. Мекеменин билдирүүсүндө маалыматтарга караганда облустагы элдик билим берүү башкармалыгынын өтүнүчү менен ажыаткана бөлмөсүн окуу классы катары пайдаланууну токтотулду. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бүгүн 16 декабрда Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчиси Хабаров шаарындагы Кыргызстандын жарандарынын сабалышы боюнча фактыларга байланыштуу чакырды. Бул тууралуу ТИМдин маалымат кызматы билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү аталган окуяга карата өзүнүн каршы пикирин билдирип, миграцияда жүргөн кыргыз жарандарына кызмат абалынан пайдаланып, күч колдонуп, орой мүнөздө мыйзамга каршы мамиле кылгандыгы үчүн наразычылыгын билдирди. Ошондой эле кыргыз тарап бул окуя ар тараптуу жана объективдүү карап чыгууну жана күнөөлүүлөргө карата катуу жаза көрүүнү талап кылды. Россия тарап аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле ал аталган иш боюнча көзөмөл жүргүзө турганын билдирип, Орусиянын компоненттүү органдары менен байланышып, өзү кошумча маалымат бере тургандыгын кошумчалады. Эскерте кетсек, 12 декабрда Хабаров шаарындагы автопаркта иштеген кыргызстандык айдоочулар сабалган. Текшерүү жүрүп жатат деген шылтоо менен атайын отряд кызматкерлери кыргызстандык 73 мигрантты салып кетип, 3-4 саат кармап сабап салышкан.